10 жыл өтүп кеткен каза намаздарды азан коомат чакырылабы, кандай окушум керек, ушул жөнүндө айтып коесузбу дептир. Албетте, эң биринчи 10 жылдан бери казаңыз көп болсо, биринчи азан айтасыз, андан калганына жалаң коомат айтып окуй бересиз. Жалаң коомат айтып намазыңызды окуй бересиз. Ханафи мазхабында ушундай уруксат. Ар бир азан жана коомат айтыш шарт эмес. Бир жолу азан айтасыз, андан калганына коомат айта бересиз. Эгерде жалгыз болсоңуз, анда коомат айтып коюп өзүң деле мындай деле окуй берсеңиз да болот, уруксат болот. Анткени бул намаздын шартына кирбейт. Айталы, бир отурганда эле сиз 5 күндүк намазды, же 7 күндүк намазды, же 1 айлык намазды окушуңуз мүмкүн. Анда шарт туруп эле окуй берсеңиз болот. Жалгыз отурган болсоңуз. Эмне үчүн? Хидая деген китепте келет. Ханафи мазхабы боюнча эң белгилүү китептердин бири бул. Ушул китепте азан айтуудан максат эмне дейт? Айланадагы адамдарды чакыруу. Коомат айтуудан максат айланада отурган адамдарды, мечитте отурган адамдарды тургузуу дейт. Ал жерде сиз жалгызсыз, өзүңүз турасыз. Ошондуктан коомат айтпай дагы окуй берсеңиз болот дейт.